Сооротуучу Кудай. 28 январь. Жеремия китебинен бир аят окуп кетели. Ал эми Кудай теңир чындык, ал тирүү Кудай, жана түбөлүк падыша. Анын каарынан жер титирейт, анын каарына элдер чыдай алышпайт. Кээ бир адамдар бул майда чүйдө эле нерсе го, кичине эле калпайтып койдум, ой эчтеке деле болбос, Кудай көрбөй деле калат деген ой менен көп жалганга жол беришет. Бирок эч качан андай болбойт. Кудай баардыгын көрөт. Бир да жалган, бир да күнөө анын көз жаздымында калбайт. Анткени анын табияты ошондой. Ал ыйык, ал чындык. Анын каарынан жер титирейт. Анда эч кандай карама-каршылык жок. Анын баардык иштеринде гармония жана тартип. Анын кылганы да, сүйлөгөнү да чындык. Забурдан да бир аятты карай кетели. Анткени теңир адилеттүү, ал чындыкты сүйөт. Анын жүзү адил адамды көрүп турат. Кудай өзү чынчыл жана ыйык болгондуктан эч кандай так эместикти жактырбайт. Биз көп актанууларды табышыбыз мүмкүн. Мен башкача кылганга мүмкүн болбой калды дейбиз. Мени ошондой күнөөгө түртүштү. Негизи антбек эмесмин дейбиз. Кудай болсо андай эмес экенин жакшы билет. Анткени Кудай акыйкат, ал чындык.